Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4-июлда президенттин Нарын облусундагы жаңы дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешевди өкүлчүлүктүн аппараты менен тааныштырды. Акылбек Жапаров экологияны буза турган долбоорлорго жол берилбей турганын айтып, кен байлыктар иштетилерин билдирди. Биз экологияны буза турган бир дагы долбоорго жол бербейбиз, бирок кендерди иштетебиз. Кыргыздын экономикасынын пайдасына, келечеги үчүн, балдарыбыз Кыргызстандан кетип калбаш үчүн экологияны бузбай акыл эс менен иштетебиз. Кудай берген топурактын арасындагы кендерди Кыргызстандын келечегине, бүгүнкү күн үчүн дагы иштетебиз, деди Жапаров. Бирок Жапаров кайсыл кен жөнүндө айтканын тактаган жок. Өткөн жумада президент Садыр Жапаров Нарындагы Солтон Сары алтын кениндеги 2019-жылы жергиликтүүлөрдүн наразычылыгынан кийин токтотулган бучук тилгесине барган. Жапаров эл менен жолугуп, ишкана боюнча акыркы чечим, комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынарын белгилеп, экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 апрелде Азаттыкка курган маегинде кумтөрдөн түшкөн киреше башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында Нарында Жетим Тоо темир кени да бар экенин билдирген. Сиздерге, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгын тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын президентин Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ашымбаев Сабыркул Абасович башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулсун. Сабыркул Абасовичка ыраазычылык билдиребиз. Эң кыйын убакта Садыр Нуркожоевичтин командасына келип, колунан келишинче, тажрыйбасы жетишинче өзүнүн айбири менен, өзүнүн акыл эси менен Кыргыз Республикасынын президентине, кабинет министрине кызматын кылып берди. Бул кишинин тажрыйбасы бизге дагы эле керек. Биз администрация президент ага алып кетип атабыз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, Эргешев Алтынбек Калдарович Кыргыз Республикасынын президентинен Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалсын. Эми Алтынбек Калдарович Нарын облусунда эң чоң Кыргызстандагы кендердин бири, бул бүгүнкү күнү иштеп аткан кара кече кени. Мына былтыр Алтынбек Калдарович баш болуп, мен баш болуп, бир КАМАЗ таба албайбыз да. Кечирээк баштап калдык, мен ичине кечирээк киришип калып, ошо көмүр кенин качканга. Анан ошо кара кечени өзүңүз менен чогуу 1-2 жолу барып көрүп келдиңиздер. 850 миллион тонна көмүрүбүз бар ал жерде, 1 миллиардка жакын деп атабыз, бирок запастары ошо Кыргызстандагы Советтер Союзунун составында болгон кездеги эле геологический изысканиялар менен турат. Бул жакта 1 миллиардтан дагы ашык чоң кендер бар деп атабыз. Жетим Тоо турат, Сандык турат. Мындан тышкары бир 32 ГЭС курса болот. Эгерде илгерки убактарда Россия произрастала Сибирию дегенде, биздин эми Нарын облусунун ошондой промышленный энергетический центр кылабыз деген Сабыркул Ашымбаевичтин экөөбүздүн кыялыбыз бар эле. Ошо кыялдарды эми сиз турмушка ашыра башташыңыз керек. Садыр Нуркожоевич Жапаров кабыл алган, кумтөрдү алганда эле Нарын облусуна дагы өзүнчө фонд развития түзүп берип, бөлүп бересиңер деп. Мына быйыл буюрса ошо 500 миллион сомду жылдын аягына чейин бөлүп берүүгө аракет кылабыз. Алтынбек Калдарович ошону менен эл менен акылдашып, баарын мындай прозрачный кылып, түшүнүктүү кылып, грант катары баарын карап, көрүп, анан эң көп бизнес проект жазыш керек да. Бизнес проектлерди жазып, анан ошолорду Бишкектен коргоп, анын астыга жылгандай кылыш керек. Ар бир акимге фонд развитиясын ачып бердик. Жанагы президенттин тапшырмасы менен 30% таза алтын казып аткандардан Кыргызстанга кирешеси калса, 10%-ын ошо районго, кайсы райондо ошо алтын кени чыгып атса, райондун өнүктүрүү фондуна, 10%-ын губернатордун өнүктүрүү фондуна, ошо 20%-ын, 10%-ын эле республикалык бюджетке, Минфинге бөлүштүрөйлү деген жакшы ойлорубуз бар.